Президенттин чакыруусу менен резиденцияга багыт алган жол. Евгения Байлинова Самаркандда төрөлүп, Фрунзеде чоңойгон. Ал Улуу Ата Мекендик согуштан кийинки жылдары Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын алмаштырылгыс балетмейстери болду. Даңк ордени менен сыйлансын. Байлинова Евгения Борисовна Абдулас Малдыбаев атындагы Ленин ордендеги Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын балет боюнча концертмейстери. Даңк медали Байлинованын Акшумкар Манас Курманжандатка жана Данакер орденинин кийинки 5-чи сыйлыгы. Сыйлык улуттук маданиятты, искусствону, жаш муунга патриоттук тарбия берүүдөгү ат көтөргүс эмгегинин өзүрү. Күжүрмөндөгү опера жана балет театрын абройго жеткирди. Анткени менен концертмейстер өзү жөнүндө интервью бергенди жактырбайт. Ой, мне не надо, ой, я умоляю. Бүт аракет менен сүйүүсүн театрга арноо каармандын башкы багыты. Аны менен чогуу эмгек жолун баштагандар азыр мында жок. Бейшеналиева еще была молодая. Санаган эмесмин, ал кезде Бибисара Бейшеналиева жаш кыз болчу. Чокоева, Молдобасановтар менен театрдын босогосун чогуу аттаганбыз. Азыр баары кетип жалгыз калдым. 20 жылдан бери жалгыз иштеп келем. Молодые, за 20 лет, а я только все остаюсь одна. Быйыл Евгения Байлинова 84 жашка чыкты. Улгайганына карабай азырынча өргүү тууралуу ойлонбойт. Кесиптештери аны иштерман деп коет. Уна кырсыгына кабылып, манжалары кыймылдабай калган. Операциядан кийин саламаттыгы калыбына келген соң жумушка чыккан. Все время спешит на работу. Дайыма жумушка шашып келгенин көрөбүз. Эс алып дарыланыңыз десек, жумушта батыраак айгам дейт. Анын энергиясы ушундай, иштөө дагы жагымдуу, балетти жакшы көрөт. Солист, артисттер менен жумуштан сырткары дагы машыгат. Бирдеме сурасаң жок дегенди билбейт. Өзүн артисттердин апасымын деп коет. Искусствага жан дүйнөсү менен берилген. 1980-жылы музыкалык билим берүү жаатындагы өзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин Арда грамотасы менен сыйланган. Ал эми 2018-жылы мамлекет алдындагы өзгөчө эмгектери бааланып, өкмөттүн Арда грамотасы ыйгарылган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн айтымында концертмейстер сыйлык алайын деп жулунган эмес. Бир уул, 3 небереси жана 2 чөйрөсү бар. Кыргыз СССРнин маданият министри Марклен Байлиновдун жесири канчалаган жаш таланттарды өзүнө ишенүүгө дем бергенин санаган киши жок. Как она исполняет Молдобасанова материнское поле, да? Молдобасановдун Саманчынын жолун аткарганы таң калтырат. Жалпы оркестрди репетицияда сүйрөп, балдардын бийлеш үчүн маанайын көтөрөт. Толгонай менен Томиристин театрга келүүсүнө каалоосун арттырып, өлкөдүн маданиятына кызмат кылууга, айлыктын аздыгына карабай баарыбызга дем берет. Бай тажрыйбасынан пайдалануу үчүн көпчүлүк артисттер Байлиновадан кеңеш алып турушат. Ал карманган башкы эреже чын дилден эмгек кылуу. Кандай гана багытты тандабасын, ага жан дүйнөсү менен берилип жашайт. Анткени биздин ордубузга башка келип жасап бербейт дейт каарман. Сайфуддин Мурзаев, Болот Исаев, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.